коллегия жиынына шақырғандар негізінен келіштік, орын бар. Коллегияның кезекте жиын басшысы болады. Жылдың тиісті мезгіліне салыстырмалуу 1 миллиард 18 миллион 509 мың сомго көп чогулук өсүү ыргагы 178,1% түздү. Biz июль айында шаарыбыздагы жанагы сулуулук салондар деп коет. Мына ошолордун ичинде косметологиялар бар. Ишти жасаганда милдеттүү түрдө бул врач болуш керек. Медициналык билими болуш керек. 98%-да медициналык билими жок, операция иштерин жасап жатат. Biz buna ses menен кеңешелүү, маттар менен штрафтарды салдык. 2 күн иштейт, 3-чү күнгө кетип калат. 1 саат иштейт. Ошого biz мына тарифтин негизинде көтөрүлдү. Мына августтан баштап айлыктарды көтөрүп орындалды. 23 жылдын 6 айына пландаштырылган социал-экономикалык көрсөткүчтөр өсүү темпи менен жыйынтылды. Ош шаарынын өнөр жай ишканаларынын тарабынан 2023 жылдын январь-июнунда 4 миллиард 85 миллион сомдук продукция өндүрүлүп, өткөн жылга карата физикалык көлөм индекси 89,8%, ал эми өсүү темпи 112,8% түзүп, 22 жылдын тийиштүү мезгилине салыштырганда 463 миллион сомго көбөйдү. Урматтуу жыйын катышуучулары, сонун калган жана рекультивация боюнча маселе бар эле. Мурун эле билчү полигон ошол жөнүндө маалымат айтып. Ал рекультивация боюнча тендер жарыяланды. Ал жерде ошол Европа стандартта 2-3 кабаттуу топурак төшөлүп, сыртына көп чөп өстүрүлүп, ошол боюнча Кудай буйрса август айында деп атабыз, тендер ачылса, жеңүүчү компания күзүндө баштайт. Мындан сырткары мэрибиз Бактыгул Жээнбекович былтыр Кытай мамлекетине быйыл барганда ошо кайрадан иштетүү маселеси меморандум койгон. Эгер ошо ишке ашпаса дагы мен ойлойм бул 3 миллион бизге эконом болот. Номер 31 Курманжан Атка орто мектебинин кошумча окуу корпусунун спорт залы менен курулушу.